Тынчтыкбек 10 жылдан ашык убакыттан бери ижарага жер алып кулпунай өстүрөт. Бул арада көп жолу банктардан насыя алган, бирок айыл чарба тармагын каржылоого багытталган жеңилдетилген насыя берилерин жакында эле билди. Эгер айыл өкмөттөр жакшы иштеп, дыйкандарга маалымат тегиз жеткенде 28% насыя алып кыйналмак эмеспиз дейт. Мен ушу мурун калып жүргөн кредиттерим ушу 27-28% алып жүргөм. Бул айыл чарба азыр аз процент менен 6-8% менен берип атыптыр. Мурун билбептирмин. Эми буюрса ушундан кредитибиз бүтсө, ушундан алабыз, жакшы жардам болот деп ойлоп атабыз да. Эми быйыл ушу элдин баарына жетсе, элдин баары алса деп сүйүнүп атабыз. Ошо 6-8% менен берсе, жетсе. Көбүнө карапайым элге жетпей калат да. Ала албай калышат. Чынында айыл чарба тармагында жеңилдетилген насыя алуучулардын саны өтө көп. Жыл сайын 15 миңдей дыйкан жана фермердик чарбаларга кредит берилет. Насыяны эң көп дегенде 5 жылга чейин алса болот. Түрүнө жараша 150 миң сомдон 10 миллион сомго чейин берилет. Мал жана өсүмдүк өстүрүү категориялары үчүн жылына 10% үстөк. Долбоорго катышкан кайра иштетүүчү тамак аш өнөр жайы ишканалары үчүн 8%. Келишимдерди же контрактты түзүүгө милдеттенген мал чарбачылыгы 8%. Өсүмдүктөрдү өстүрүү категориясындагы чарбалык субъектилери үчүн жылдык үстөк 8%. Алар төмөнкүлөр: суугаруунун сууну үнөмдөөчү технологиялары, тамчылатып суугаруу, жамгырлатуу, күн өскана чарбалары, интенсивдүү багбанчылык, органикалык айыл чарба өндүрүшү. Ал эми кайра иштетүүчү тамак аш өнөр жайы ишканалары үчүн жылына 6% үстөк каралган. Ушул тапта айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында иш алып баруу үчүн жалпы жонунан 7 банк Каржы министрлиги менен келишимдерди түзүп жатат. Банктардан кабарлашкандай, Кыргызстанда дыйкан жана фермердик чарбаларга жеңилдетилген кредит 25 февралдан тарта бериле баштайт. Бүгүнкү күндө айыл чарба иштери башталып атат. Ошого биз да бир тезирээк аракет кылып, Каржы министрлиги менен келишим түзгөнгө азыркы күндө иштер жүрүп жатат. Азыр бардык күч аракеттин баары ошого жумшалып атат. Бүгүнкү күндө Каржы министрлигинен биз келишимди алдык. Келишимди 25-не чейин биз кол коебуз. 25-ден кийин Каржы министри менен кол коюш бүткөндөн кийин биз каржы иштерин баштайбыз. Жыл сайын бул иштерди алып барып келип атабыз. Анан быйыл дагы эртелеткенге баардык мүмкүнчүлүк жумшап атабыз. Эгер белгилүү бир сумманы алууга күрөөгө койчу мүлк жетпей жатса, кепилдик фондко кайрылса болот. Фонд банк алдында кепилдик берип, керектүү сумманы алууга жардам кылат. Кызыккандар көп. Очеред менен банктар аркылуу, компьютер аркылуу жазылыш керек. Ошон үчүн биз дыйкандарга ушул максатта, багытта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. 1,6 миллиарддын тегерегинде пландалып жатат. Эгер дыйкандарыбыз ал сумманы берилген заявканы ала албаса, кийинки жылда биринчилерден болуп алышат да. Ошондой банктарга ошондой шарттар коюлган. Быйыл айдап себүү иштери жылдагыдан 10-15 күнгө эрте башталып, Баткен, Ош, Жалал Абад облусунда дан эгиндери эгилүүдө. Ошондой эле Сары Өзөн чүйү менен Таластын айрым райондору дагы жазгы талаа жумуштарын баштады. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.